Саламатсыздарбы, Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, бүгүн бизде конокто мурдагы элчи, экс-министр, БШКнын мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Мамбетжон Абылов. Саламатсызбы? Саламатсызбы. Биздин студияга кош келиптирсиз. Мамбетжон агай, көрүп атасыз, учурда Кыргызстанда кырдаалуу, коомчулук арасында болобу, саясатчылар арасында болобу, биринчи бир жакшы маселелер талкууга алынбай эле саясий кырдаалга өтүп баратабы. Сиздин көз карашыңыз кандай? Эми мынау октябрдагы болуп өткөн окуядан кийин мамлекетибизде бийлик алмашканда бир мыйзамдуу жол менен эмес болуп калгандыктан мына ошо менен азыр жол мындай кайтып азыр жаңы бийлик шайланганы менен саясий кырдаал ордуна келе албай атат. Мунун келе албай жаткан бир топ себептери бар. Себеп дегенде мынау бийликтин башында турган Садыр Жапаров эми мынау элдин колдоосу менен бийликке отургандыкка байланыштуу, ошо колдогон элге сал милдеттүүрөөк болуп калып, ошол жанагы көчөгө чыгып колдогон элдин талаптарына көңүл буруп, өзү бир сөз айтып алып, кайтып талаптардан башка талапка колдогондор башка талаптарын айтып чыкса, кайтып өзүнүн айткан сөзүн өзү жокко чыгарып, мындай өзүнө эки ача пикир түзүп коюп атат. Экинчи, эми ошонун коңголу болуп, ошол жанагы бийлик алмашканда туруп берген дос секретарь деп атап коюп атпайбы, дос секретары Камчы Ташиев болсо, бул жанагы коопсуздук мамлекеттик орган башында туруп, анан кийин мындай коомдо бир ар кандай пикир түзө турган орчундуу иштерди тескеп, ошонун негизинде мындай коом каалап турган, коом эңсеп турган маселелерди чечкен киши катары өзүн көрсөткүсү келип, мына мен чечем, мен жасап атам, мен кылып атам деп бийликтин тизгинин кошо кармаган киши катары өзүн ачык айкын көрсөткөнгө аракет кылып атат. Бул да коомдо бир тетири таасир тийгизип атат. Себеп дегенде бир эле нерсесин айтып коеюн. Инаугурация болгон күнү түндө келип алып өзүнүн инстаграмына жазып атат. Мен 4 ай мурун Садырды президент кылам дегем, мен айтканымда турдум деп. Буну кандай түшүнсө болот? Садырды эл шайлады. Бул бир. Ал өзүнүн мамилеси кандай жардам берди эти башка маселе да. Ал эми Садырды мен президент кылам деген, мен жасадым дегени, бул Садыр сен мага милдеттүүсүң дегенде мындай кулагына илип койгондой көрүнүп атат да. Ошо менен Кыргызстанды Садыр бийлейби же Камчы бийлейби деген эки ача ой чыгып, эки ача ой түзүлүп, анан биздин кыргыздардын бир ушундай жаман сапаты бар экен. Бийликке келгенде эле ошо бийлик менен тил табышмай атат. Ошо бийликке тил табышууга келгенде бири Садырга чуркап, бири Камчыга чуркап, мына коомдо бүгүн коомубуз кайта экиге бөлүнүп калды десек болот да. Анан эми ушу бийликке келип келбей туруп, коомубузду экиге бөлүп алган бийликтен эмнени үмүт кылса болот? Мына мен ошон үчүн жана сиздин сурооңузга кошулгум келет да. Мындай оор кырдаал түзүлүп калды дегениңизге мен толук кошулам. Ушул 30 жылдан бери мен бул суроодо келген коноктордун баарына берем да. Ушул 30 жылдан бери Кыргызстан өзүнүн өз ордун таппай келет да. А башка мамлекеттер 30 жылдан бери өз ордун таап, ошол эле Кытайда алалык, ошол эле Дубайда алалык, кыска аралыкта жакын алыс кетпей эле жакын аралыкта биз Тажикстанда да артта калып баратабыз да. Буга ким күнөөлүү? Эми бу жерден карап, сырттан карап турсак баары эле акылдуу. Бу жерден эми мындай да, сиз айткан 30 жылдын ичинде мен ошо бийликте ошо 30 жылдын башында турган адамдын бири катары, мен көп нерсени башыман өткөргөн киши катары мен мындай деген оюмду айта алам да.
чу дегенде Аскар Акаевич бийликке келгенде коом абдан жакшы кабыл алган. Себеп дегенде ошол жанагы административный партийный системадан кутулуп мынандай жаңы бир багытка өтмөк болдук деп Аскар Акаевич баягы партияда мүчө болуп иштегени менен негизинен партократ чоң кызматка илинген адам эмес болчу. Ошондуктан ал баягы илим чөйрөсүнөн келген адам катары билимдүү, илимдүү, анан өзү да демократия болсо ыктуураак, анан өзүнүн мындай жүрүш турушу, кичипейилдиги менен элге аябай жакшы кабыл алынганда биз башында ошо Аскар Акаевич менен сыймыктан чыктык. Биздин президентибиз ушундай деп. Анан ал кишинин ушундай бир чоң жакшы касиеттери менен кошо бир начар сапаты бар экен. Бул өзүнүн жакындарын кояй дегенге жарай албай койду. Аскар Акаевичтин бийлиги орнотуп күчөгөн сайын, түптөлгөн сайын жанында колтусу чыкты. Балдары чоңоюп кетти, алар чыкты, кыздары чоңоюп кетти, булар чыкты. Баары эле келип эле ошол жанагы Аскар Акаевичка бийликти ээ кылбай эле ошол мамлекеттик бийликти кошо башкарып беришти да. Ошон үчүн жана үй бүлөгү башкаруу башталып, анан үй бүлөгү башкаруу келип отуруп биринчи Аскар Акаевичтин жанагы ой максатын талкалап ташкын кылган эл эмес, башка эмес, Аскар Акаевичтин үй бүлөсү болду деп мен толук айта алам да. Бул имичтин орунга келе албай аткан бул Аскар Акаевичтин катасы. Эми ошондой эле катаны Аскар Акаевичтин ордуна Бакиевди алып келип, ошол жанагы такка отургуздук да. Ошонун бир эмемин ошо дүйнөгө тараган сүрөт бар го, жанагы келип колтукташып келатканда. Бакиев, мен, Исмаил Сааков, Бекназаров, анан Эркин Бөлекбаев болуп, ошо Атунбаев болуп. Ошентип алып келип отургузуп койсок, так эле ошол катаны ал дагы эметти да. Ал дагы жана баласына көп ишенип койду, бир туугандарына көп таянып койду. Анан алар кошо бийлеп киргенден кийин дагы эле жанагы бири баласына тил тапты, бири бир тууганына бир тапты, бири ушундай болуп эле баягы кайтып эле анан ар биринин менен ар бир нерсе былыктарды жасаң өтүп эле акыры келип эмненен бүткөнүн көрүп атасыңар. Бул деген биринчи этаптагы нерсе. Бул үй бүлөлүк башкаруунун азабынан биз жолго түшө алган жокпуз. Экинчи этап бул Бакиевдин бийликтен ажырагандан кийин убактылуу өкмөт түзүлбөдү. Убактылуу өкмөт түзүлгөндө эле ушу эки ача жолго кеттик да. Биринчиси убактылуу өкмөттүн башына кирген Отунбаева. Бул ушу жанагы батышчыл жолго өтүп, биз демократияны өнүктүрөбүз андай мындай деген аракет менен баштады дагы. Анан ал эми бийлиги чектелүү болгондуктан, убакыт боюнча да башка боюнча да чектелүү болгондуктан ал бийликти Атамбаевге өткөрүп берди да. Атамбаев шайланып келгенден кийин тегенин Отунбаеванын батышчыл саясатын четке кагып, ушу биздин аймагыбызда орношкон Американын аскер базасына өйдө чыгарып, анан таптакыр орустардын эмесине өттү, саясатына. Анан орустар ошондуктан Атамбаевди абдан колдоду да. Колдоо ошондо орустардын колдоосун алган адам ар кандай жасай берсе болот, мен орустар колдоп атпайбы деген ой менен бул болсо жанагы үй бүлөсүнө таянбаганы менен бул деген жана кол алдында иштеген секретаршасы, кампачысы, корукчусу, ушулардын баардыгын кол чойгон бийликтерге отургузуп туруп, анан өзү башкарып, анысы аз келгенсип, өзү бийликтен кетип атканда өзүнүн ордуна дагы өзүм башкарам деген адамды коюп кетем деп туруп, эмени Жээнбековду ордуна коюп, анан коюп алып туруп, анан эми ошол иштесин деген ордуна кошо башкарып кирген экөөнүн ортосунда ажырым болуп, анан ошо ажырымдын негизи келип алып туруп, ошонун чыккан араздаш Атамбаев менен Жээнбековдун ортосунда чыккан араздаш негизинде мына бул октябрда жаңжалга алып келди да. Себеп дегенде
мен ушунда Саат Жээнбековду колдоп турдум да. Себеп дегенде Жээнбековдун колдой турган бир жери айтып атат да, мени эл шайлады. Мен элдин астында мынандай өзүмдүн эмемдерди, программамды, өзүмдүн ой пикиримди эл менен бөлүшкөм. Ошону колдоду. Ошондуктан мен элге баш ийейин, мен Атамбаевка баш ийейин деген, баш ийбей элге баш ийейин деген гана сөздү ошондо да Атамбаев өзү тийишкендиктен айтты, болбосо анда эле айтпайт болчу. Бирок Сооронбай Жээнбековдун кетирген катасы бул жанагы эле тети Атамбаев түзгөн системаны улап эле ошондой схеманы пайдаланып эле анан кийин ошондо эми саясий эмени түптөйм деп жанагы Атамбаевдин СДПКсын жокко чыгарганы менен анын ордуна жана Биримдик менен Мекеним Кыргызстан деген эки партияга катуу сүрөө көрсөтүп, ошо сүрөө көрсөткөн акыры келип Сооронбай Жээнбековдун түбүнө жетти да. Ошо менен эми бир сөз менен айтканда бул ушу эмне үчүн бутка тура албай эле атабыз дегени биздин башыбызга келген жетекчилер ушу саясий көрөштүгү жок экен. Биринин дагы кичине саясий көрөштүгү бар эле ушу Акаев болчу. Анан эрки жок экен, саясий эрки жок экен. Анан кийин ушул жанагы тамагын тыя алышпайт экен да. Тамагын тыя алышпайт экен. Ошондуктан келип мындан чыга албай атабыз. Эми 5-октябрда болгон мына окуядан кийин эл эмне үчүн Садыр Жапаровду колдоду? Ушул жанагы бийликте турган номенклатурадан кимди койсо деле ушундай болот экен деп эл эч кимисине ишенген жок. Номенклатурада иштеп калгандарды бул эметпей ушул түрмөдө болуп калбады, азап чегип калбады, бизде болуп жүрбөдү деп эле ушул жакшы жаманды түшүнүп калды да. Түшүнүп калды деп эле. Ташиев аны мен жасадым деп атат. Ташиев жасаган жок. Аны жанагы карапайым эл, мына бул бийликте турган номенклатурадан тажаган эл. Ой, бийликтен ким болсо да койчу ошолорду деп ушуга барды да. Эми ушул келип алып туруп элдин үмүтүн актап атабы, жактап атабы? Маселе ушунда болуп атат. Бул мисалы үчүн ошол экөөнүн достугу уланып кетеби? Садыр Жапаров менен ошол элдин үмүтү мына биринчи кадамына караганда элдин үмүтү акталбай калды деп айтса болот да. Бүгүн уже айта берсе болот, акталбай калды деп. Себеп дегенде өзүнүн эле жанагы ким эле көчөгө туруп алып колдогондору мына бүгүн өзүлөрү көчөдө калып калды. Кайтып эле жана Садыр Жапаровду баягыларды тегеректеп алды. Камчыны Ташиевди баягылар тегеректеп кошоматчылар. Анан кантип муну азыркы бийлик эми ушул жакшы болду деп айта аласың. Ошондуктан абдан мындай бул деле бийлик жакшылык менен жолго сала албайсың көрүнүп турат менин оюмча. Көзүңүз чеп турат, Мына Мамбетжон Сагай, сиз мурдагы элчи, экс-министр, БШКнын мурдагы төрагасы, мамлекеттик коомдук ишмер бир нече баскычтарды басып өтүп турсуз да. Тилекке каршы акыркы учурларда Кыргызстанда бийликте дейли көчөдөн алып барып эле бийликке коюп атат. Деги эле ушул Кыргызстанда кадр системасынын жоктугунан, шалаакылыгынан биз ушундай бир кандайдыр орусча айтканда тупикке тыгылып аткан жокпузбу? Эми бул кадр саясаты боюнча ар кандай нерсени айтса болот да. Эми баягы Совет доорунда Коммунист партиясында бул кадрларды таптоо системасы бар болчу да. Таптоо. Мен мисалы үчүн Советтер доорунда уже министрге жетип калдым да. Ошол мен плотниктен баштап министрге чейин бүт этабын өткөн адаммын. Плотник, мен курулушчумун кесибим. Плотник, бригадир, мастер, прораб, старший прораб, начальник участка, главный инженер, начальник управления, зам управляющий средством, генеральный зам, генеральный директор объединения, потом замминистр. То есть мынандай өткөн бир ступень калтырбай. Анда ушундай система бар болчу. Эми Советтер Союзу кулагандан кийин биз демократия жолуна түштүк деп эле, анан жанагы атаандаштык шайлоого өттүк деп эле, анан кайсы партия бийликте болсо, ошол партия өзү чечетке өтүп алышты да. Мисалы үчүн тиги Акаев Алга Кыргызстан деген партияны түптөп эле
саясатты алга Кыргызстан жүргүзүп калды. Ал эми калган партиялардагы эмелерди кереги жок болуп калды да. Алга Кыргызстанга бара эле жанагы кошомочулар топтолуп алды. Ушул эле кесел кийин Бакиевдин ак жолунда болду да. Ак жолго кирсең бийликке кирбесең жок. Ушул эле кесел Атамбаевдин СДПКсында болду да. Баягы эле көрүнүштө. Ушул эле кесел мына азыр Мекенчил партиясына келип атпайбы? Азыр биз эле бийликке келгендер Мекенчил, каякта Мекенчилди деген ушу жанагы шайлоодо эле бир катышып калган партия да. Ал эми ушул партиянын системасында кадр даярдоо, бийликке келген кадр даярдоо бул жөн эле бир мындай болуп калат экен да, кыргыз элинде бир экономикасына жарай турган башка эмени талдабай эле ким бизге шайлоодо чуркап берген, ким бизге добуш алып берген, ким бизге жардам берген, ким бизге акча берген, ушуларга келип токтолгондон кийин мындай тажрыйбалуу кадрлар, мындай таланттуу жаштар такыр аралаша албай атат да. Мына таланттуу жаштар Кыргызстанга келип иштегиси келбейт. Себеп дегенде бияка тиги бир бийлик аралашып жардам берейин дейтир болбосо, ал партияга жүгүнүш керек. Партияга жүгүнсөң, партияда коррупцияларына көз жумуш керек. Ошон үчүн мынаны кадр системасы талкаланып калды да, мына азыркы эмени карагылачы, тиги эменин кадрларын. Тиги Садыр Жапаровдун кадрларын. Теги эле бир киши тааныбай адамдар отуруп атпайбы. Алдыгы жок дегенде бир 5 киши тааныган киши келип бир министр болсо бир жарайт эле го так. Ошондуктан кадр деген бул биздин экономикабызга балта чаап аткан маселеге айланып калды. Мамедчис мырза, мындай ушул Кыргызстандан оор абалдан кантип куткарып кетсек болот? Ушу мурдагы мамлекеттик кызматкер катары сизде андай пикирлер барбы, сунуштар бийликке? Берден оор акыбалдан чыгыш үчүн буга бийликтин өзү биринчи ынтызар болуш керек да. Бийлик качан ынтызар болсо, бийлик бул коомчулукка таяна баштайт. Кокуй. Мен муну тиги кудамды коюп алсам, тиги бул ишке жарабайт экен. Атерде коомчулукта тетерде мындай адам бар экен. Бул болсо тиги Мекенчил партиядан коюп алсам, бу жерге жарабайт экен. Бул Мадинада иштеп жүргөн эме турбайбы? Атерде муну жасай турган тете мындай бар экен деп туруп, коомчулукка таянып, коомчулуктан тартыш керек да, жана партиядан чыгыш керек. Партиядан жанагы конституция жазылып атпайбы? Президент бир партияга тиешелүү болбош керек деген ошондо болот атат. А бул наоборот, азыр карасаңар бүт эле кадрларды карасаңар, бардыгы эле жанагы Мекенчил партия, Мекенчилге чуркагандар. Болбосо конца бизде даяр чоңору бар да, трибализм деген. Ким эле бийликке келсе, ошол бийликтин жердештери отуруп калат. Мына ушундай болгондуктан жанагы оор акыбалдан мына бүгүнкү саясат менен чыга албайбыз. Анын үчүн коомчулукка таяныш үчүн эмне кылыш керек? Президент өзү коомчулукка ачык болуш керек. Өзү ачык болуш керек. Бул жанагы булардын дагы бир чоң катасы бар да. Мисалы үчүн жанагы Атамбаевга чейин Садыр Жапаров ачык эле отуруп атпайбы? Атамбаевга чейин саясат мындай болчу да, тиги чорный кара жашык деп койчу эмес белек, ошолорго таянып иштечү булар. Ошо кара жашык аркылуу ырдатып, чордотуп саясатын эметчи дагы, жанагы өзүнө жакпагандар куугунтатып, жамандатып ушинтип иштечи. Ал эми азыр болсо мына бул социальный сетти пайдаланып эле, анын кара жашыгын деле карабай калды, социальный сет менен эле өзү оозуна оюна келген жазып эле, анан туура эмес кыла алганын кайтып эле оңдоп эме айтып эле ушундай кылып атат да. Муну менен коомчулукту тарта албайсың да. Бул менен социальный сетти ошондо элди алдаш үчүн жасаган нерсе болуп калып атат. Ага атайын булар килеген акчаларды беришип жашыруун. Ошол жерге адамдарды коюп айлык төлөп коюп туруп, ана муну мындай жаз, муну тигиндей жаз, тигини мындай жаз, муну эмет ушинтип отургандан кийин аны болсо же ал деген арда отурган балдар же бир иштебесе, бирөөгө милдеттүү болбосо акча берсе жазып коет, акча берсе жазып коет. То есть бу жерде саясат жүрбөй атат да. Ошондуктан мына массалык маалымат каражаттын эмеси дагы, мына таасири дагы жоголуп кетти. Азыр кара жашыгын деле карабайт, социальный сеттин деле карабайт. Себептен социальный сетте эми уят сөзгө чейин кетип атат эми, кыскасын айтканда. Анын кийими башында чү дегенде бир окуп калышчу. Азыр болсо баягы экен деп коет. Ошо мына
Кыргызстанда ар бир бийлик келеби, ким келбесин чек ара маселесин такыр эле чечип албай койду да. Ошол чек ара маселесин кечээ эле жакында УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев Баткенге барып келип өзүнүн пикирин айтты да. Мамлекеттик кызматкер катары ошо Камчыбек Ташиевдин айткан пикирине сиз кошуласызбы? Мен таптакыр кошула албайм. Эмне себептен? Себеп дегенде бул Кыргызстандын дайыр оор маселесинин бири да. Муну биз Акаев учурунда баштаганбыз да, чек ара маселесин. Ошондо башталганда чыккан мына ички иштер министрлигинен чыккан ошонун адамдары жасаган китепче. Мына жанагы мында биз Кыргызстандын түндүгүнүн маселесин чечкен учур болгон. Ушул Кыргызстандын түндүгүндөгү чек ара маселесин чечкенде биз үзөңгү кушту Кытайларга, каркыраны казактарга алдырып аран чечкенбиз. Билесиңерби? Анан кийин ушуну түшүнүп калгандан кийин ушу үзөң куштун айынан Кыргызстанда төңкөрүш жасалды да. Аксунун эли эмнеге көтөрүлдү? Ушу үзөң кушту коргоп көтөрүлдү да. Элдин баарын айтат деги Азымбек Бекназаров колдоду. Азымбек Бекназаров ошол маселени көтөрүп түрмөгө түшүп калган үчүн Азымбекти колдоду. А негизинен үзөң кушка барып алып туруп эметпеге ушун үчүн чыккан да. Мына мен силерге бир эмени атайын айтып бердим да. Үзөңгү куш жөнүндө ошондо бир арман чыккан. Муну bir ala geldim. Kalıp kaldı. Bunu bölük böten emez. El tanıgan Kalıbek Tağayev деген Oğon çırçı var bolчу. Bilesizби? Oşo üzöңgü kuş ketkende жазган ыры. Мына ошо үзөң куш коңур жели кошо чыккан күн менен колдон кетти үзөң куш гүлдөгөн секилерин кокту толо сууларың сенде жерди кантип табам дүйнөдөн. Кой деп какшап сени сактай албадым, асызыктан иштеди буга арманым. Унут калып өзүң үчүн кан төккөн тебелеттик ата баба арбагын. Калк боло албай ажыраган эркинен канча жүрөт мекенинен тентиген. А биз болсо жерибизге ээ болбой ажырадык. Ата мурас энчиден дейт. Жер. Эми ушун үчүн эл көтөрүлгөн да. Эми ушуну азыр айтып атат. Мунунда эми бул МИДтин эмеси боюнча жок, биз туура эмес, булар туура эмес айтып атат, оппозиция туура эмес айтып атат, башка туура эмес айтып атат деп атат. Эми чынын айтканда мындай да. Биз ошондо жанагы талаш жерди Кытай менен кыргыздардын ортосунда талаш жердин 70% бизге тийип, 30% тигилерге тийген. Ошондо дагы кыргыздар көтөрүлгөн. 70% ээ болгонубузда дагы. Себеп дегенде ошол талаш жерде кыргыздардын Кытай тарапта жашаган кыргыздардын алда эле кыргыздар болгондо ошол эме чек чыккыча тягы кыргыз биягда кыргыз ошон үчүн баары эле биздики болуш керек эле деген эме менен чыккан да. Ошон үчүн үзөң куштан талаш чыкканы да ошол да. Үзөң куштагы жанагы эме чыкканы жанагы Эркечтан менен тиги жаңы жердин ортосундагы жерди акырында мынанда тиякты кыргыз экен, биякты кыргыз экен деп бөлүшкө туура келди. Эми мен үчүн мен камчыга эметпей атам да. Туура эмес деп айтып атам. Бул канча бир анализдеш керек эле. Эмне үчүн Акаевден кийин бир дагы президент чек ара маселесин түштүгүн маселесин көтөрмүш болот, бирок чечпейт. Көтөрмүш болот, бирок чечпейт. Себеп дегенде чечтиң дегиче сөзсүз кыргыздар реакция кылат. Бул деген эми ошол жерге барып бир протоколго кол коюп койгон үчүн Адахан Мамаров эмне гана кылышпай жүрүшөт, билесиңер го деп. Бирок ачын Аскаркаев кол койгон да. Жок, ошон үчүн эми какырабы. Эменин катасы Ташиевдин катасы. Эмнеден болуп атат? Ташиевдин катасы айтып атат. Айырбаштайбыз. Айырбаштайбыз деп атат да. Өзбектердин жери, кыргыздын жери өзбектин таштерге өтөт, кыргыздардын жери. Тажик кыргыздардын жери бизге өтөт деп атат. Мына ушуну айттыбы? Мына сен ушуну сурап атасың да. Мен ушуга келгенде бул саясий жаңылыштык. Саясий жаңылыштык. Эмне үчүн дебейсиңерби?
Бул аерде жерди айырбаштай турган мал эмес да. Койду койго, уйду уйга дегендей. Бул деген аерде адам баласы жашайт. Ошол жерде адам баласынын жашоо системасы жайгашкан. Эми мынауында деле ошо бизге жана айырбаштадык да, жана 70-30%. Ошондо деле булар ошо бир МИИТтин китептерин карап окуп койсо болмок да, эмени. Мисалы үчүн ушу ойлоп атам да, тиги таши ушундай эмен бир мындай болуп атат да, Кытайга келгенде биз жерибизди айырбаштайбыз деген жокпуз да. Хотя бы айырбаштоо болду да, ошо жөн куш кетип калды, биз бедел бизге өттү, ушундай эме болду да. Мындай деп айтылат да, талаш жерлерди тактайбыз деш керек. Ошонун негизинде чечимге алабыз деш керек. Талаш жери бар. Ортодо мына бизде статус-кво деген юридикалык понятие бар да. Статус-кво деген сөз, мына сен терде отурасың, мен берде отурам. Все, бул факт. Мына бүгүн таждар берде жашап, кыргыздар берде жашап. Бул статус-кво. Түшүндүңөрбү? Анан международный практикада ушу эки тарап пайдалана турган нерсе ортодон өтүп аткан суу. Мисалы үчүн да, ошон үчүн ортодон өтүп аткан сууну нарко өзү тигилердики, берки өзү биздики болот да. Мисалы үчүн берде берден талаш жок андан так. Экинчи бул жер эмес. Экинчи эми оор айтып коеюн, көр. Бул адам жашаган жерде адамдын сөөгү жерге коюлат. Эгерде биз азыр кыргыздын жерин тажиктерге берип койсок, кыргыздын көрүн калтыра албайсың да. Түшүнөсүңбү? Эмне үчүн? Калтырып кетсең, эртеңки күнү тебелендиги алынып калса эмне болот? Тиги кыргыздар, биз биякта кыргыздар кантип эметет, ошо кыргыздын көрүн тебелетип коюп отура албайсың да. Ошон үчүн мындай сөздү колдонбаштай керек, пайдаланбаштай керек. Ошон үчүн мунун баардыгын биринчи заявление кылгандан мурун баардыгын тактап, тияк менен макулдашып алып туруп, анан кийин анан эл менен кеңешиш керек. Мындай кылсак болот деп туруп. Ага жетпей эле азыр биз бир мындай бир прецедент создавать этип койдук да. Бул деген кыргыздар менен жерди алмаша турбайбы, анда эл эмне болот? Кыргыздар кошо кетип калат тажиктерге, болбосо тажиктер бизге жер өтсө биз тажиктерди биз кетиребизби, же кыргыздар бияка келеби, анда жана сөөктөрү каякта калат деген сөздөр чыга берет. Ошондон мындай сөз абдан оор сөз деп кабыл алдыңыз, абдан туура эмес деп эсептейм. Сиз Камчек Ташиевди жакындан тааныйсызбы? Ошол сөздөрдү айттыңызбы? Эч кандай мындай жакын жүргөн адам эмесмин. Мен тиги эме Ахмат камалып калганда, Ахматка коргоо комитетинде баягы кичине жардам берип жүргөндө, ошондо бир-эки жолу көрүп, аралашып, анча чай ичип жүргөн бар. Андан башка вообще бир эметкен адам эмесмин. Ал менен бир мамиле отуруп, бир эме кылган адам эмесмин. Анан экинчи жолу тиги Жээнбеков учурунда эсиңерде бар бекен, Бабанов Москвадан бияка келмек болуп калдым, аэропорттон тозот экен, андай мындай деген бир шум чыккан. Эметип алып. Андан кийин ошондо бул Москва учуп барып туруп, Бабан экөө кучакташып сүрөткө түшүп, эметкенде мен интервью бергем. Ушундай бияктан сиз деле эметип атса, эмне үчүн тияктан барып эметип десем, ошондо мага телефон чалган өзү. Аке, биз сизди сыйлап жүрсөк, миндип жүрсөк, сиз мен жөн эле сүрөткө түшүп койгом, андай мындай деп туруп. Аны болсо жана Бабановду ээрчитип келатат, бийлик алмашат экен дегенде кырдаал түзгөндө ушундай бир эмеси бар. Анан кийин андан башка мындай бир эч эмем жок. Мамеджанов мырза, ушул кайра эле баягы эмеге токтолсок да, ушул чек ара маселеси болуп атат, ар жак бери жак болот, чечилбеген маселелер Кыргызстанда толтурат. Бул маселелерге толук катары жери акыркы учурда сиз кыргыз коомчулугунун арасында көп жүрөсүз. Бул бийликке болгон элдин көз карашы кандай болуп атат? Кыска-нуска суроолорго жооп берсеңиз. Эми бийликке элдин көз карашы ал ишенимсиз болуп калды. Мына шайлоонун астында садыр келсе оңолобуз дегендей бир ишеним бар болчу да. Ошон үчүн элдин баары бери добушту.
Анан азыркы булар бийликке отургандан кийин элдин ишеничин күндөн күнгө түшүрүп атат. Түшүргөндө дагы бир жаман түшүрүп атат да. Ошондуктан бул бийлик болбой калды го деген уже сөздөр элдин арасында абдан айтылып баштады. Бул бийлик болбой калды деп атышат. Анан эми колдон келген эми жардам берип, бул бийлик кичине жылыш керек, андай деген сөздөрдү айтып атабыз. Кичине чыдаш керек, булар эметип алсын, тигинтип алсын, минтип алсын деген сөздөр болуп атат, бирок элдер уже ал сөздөрдү кабыл албай атат. Анан эми мунун себептери бар да, эмне үчүн? Булардын жасап аткан кадамдары элдерди мындай тетир эмеге. Биринчи кадр маселеси, экинчи жанагы булар ошо кадр маселесине келгенде эле кайтып эле жанагы коррупцияга аралашкан, парлашкан немелерге менен эметип алды. Анан үчүнчү булар болсо бир иш жасаардан мурун эле шашылып кетип эле соцсетке чыгып беришет экен, эметип алып. Мына биз минтип атабыз, тигинтип атабыз. Мына эми резонанстуу маселелерге келгенде жок дегенде мындай акыл салып сүйлөш керек эле да. Мисалы үчүн кандай резонанс маселе? Биринчи маселе эми Жумалиев жөнүндө айтайлычы, мисалы үчүн. Жумалиев деген эми ушундай мүлкү бар экен, башкасы бар экен, аны элдин баары эле билет эле так. Анан эми ушуну азыр камап коюшту. Камап туруп, азыр тергөө жүргүзүп атышат. Анан бу жерде ошо камаган канчалык негизи бар, камаса болот беле дегендей эме да. Эмне үчүн Жумалиевди камап койду? Ушундай эле кылуу убагында Мат районунда да камашкан убагында. Анан бул камап туруп эле, анан кийин Мат районунда анан мынча төлөмөк болду тигинтеп үй камагына чыгарып койду эле. Мисалы үчүн ошо Мат районунда чыккандан кийин биз ойлодук элек, жанагы эми чыгымды келтирген чоң. Анан кийин эми болсо чыгып бүттү, сот бүткөндөн кийин кайтып дагы камап ташташты. Анан кийин мындай деген маселе көтөрүлүп атат да. Эмне үчүн мындай болуп атат дегенде, мисалы үчүн экономический преступление да булардын жасаганы. Бу жерден башка кылмыш жок. Экономический преступлениянын жазасы бирөө эле болуш керек. Ал жанагы жасалган мойнуна алса, ошону төлөтөт да чыгып кетет. Анан дүйнө жүзүндөгү практикада экономический преступление менен камабайт. Экономический преступление менен шектелген адамга кармап туруп, андан залог алып коет. Залог алып туруп, залогду бияка коюп коет дагы, эми сен мынтип шектеп атасың, сен ошону адал эмес экенин тактап ал деп коет да. А булар болсо күнөөнү коюп туруп эле, тергөө тактабай туруп эле мынча төлөгүлө деп. Буларга ишенип алып төлөп койсо, кайтып алып сот аркылуу актап алып туруп кайтып дагы камап атышат да. Бир эле экономический преступление менен эле эметип атышат. Анан мен оюмча эмне үчүн мындай болуп атат деген сөз. Эмне үчүн ушундай болуп атат дегенде, мен оюмча булардын экономикалык жактан иштери таптакыр жылбай атат. Экономика деген булар менен экономика такыр жыла турган да эмес. Ушул акчаларды төктүрүү менен экономиканы өстүрө алабы же тышкы карыздан кутула алабы? Же эле булардын шоу бар? Булардын колунан экономикалык иш колунан келбегенден кийин булар элди алаксытыш үчүн эле биз кустуртуп атабыз, биз эметип атабыз, биз тигинтип атабыз деп эле ушуга өтүп кетишти да. Анан ошол жерден бирөөдөн 2 миллион кустуртат, бирөөдөн 20 миллион кустуртат, бирөөдөн 10 миллион кустуртат, бирөөдөн 100 миллион кустуртат. Ушинтип эле анан элди алаксытма болду да. Мунун деле чеги бар да. Мунун деле чеги бар. Андан башка бул деген мыйзам жолу менен жүрүш керек да. Мисалы үчүн, эмне үчүн биринчи актап туруп, анан кийин кайтып районду камап атат. Көпчүлүк айтат, мына чет элдин эмесинен патшылардан болду го дегендей да. Чет элдик эме ички эме киришүү акылысы да жок. Баса эле сиз элчи болгонсуз да. AQShnын элчилиги 2 жолу Кыргызстанга билдирүү жасады. Бул мыйзамга дал келеби, туура келеби? Не только мыйзамга. Бул деген ички ишке киришүү деп коет муну. Ал ички ишке киришкен элчини нон гранттуу объект деп чыгарып койсо болот. Эмнеге булар унчукпай атышат? Эми булар бийликте тажрыйбасы жок адамдар отурат да. Садыр бийликте отурган адам эмес да. Камчы бийликте отурган адам эмес.
Ошондуктан булар кантип бийлик жүрүштү да билбей атышпайбы. Муну менен анан эми мен азыр эмнеге алып келип атам да, булар азыр экономика жылбагандыктан ошентип кустурабыз деп элди алдамай өттү, менин оюмча да. Бунун да чеги бар. Анан эми райондун артында Греген партиясы турат. Шайлоодо экинчи орунду алганы көрүнүп турат. Андан башка эли журту турат. Андан башка эми мен уккандан ушу райым мусулмандарга да бир чоң иш кылып, мечет салып, эметип абдан чоң жардам берип жүргөн адам экен да. Мен уккандан. Жумаевди андай мен уккан эмесмин, мында бар экен да. Анан эми азыр экинчи камап койду эле, тиги экинчи жолу кайтып апарып коюп 2 ай камап коюшпады. Эли уже колдоочулар көтөрүлүп атат да. Биринчисинен унчукпайт, элдери туруп берди да. Тура мейли эми тиги эметип атат. Эми азыр эли көтөрүлүп баштады. Бул бир. Анын колдоосу элде чоңбу? Чоң. Бул факт да. Экинчи, муфтийди камашты. Иши жок, таптагы иштебенип калган. Ушу жег иштеп туруп, муфтийди өзү Садыр өзү барып телевизорго чыгып алып туруп, мен ушунчу камалды алып тигинип коюп туруп, минтип коюп туруп деп өзү эметип алып туруп, өзү айтып, телевизордун сөзү бүтө электе кайтып түндө сот болуп туруп, муфтийди үй камагына чыгарышты. Эмне үчүн дебейсиңерби? Көрсө, муфтийди камагандан кийин мусулмандар толкуптур. Эртеси күнү жума намаз. Жума намаз болгондо, жума намазга келип туруп, ак үйдүн астына келип алып туруп. Жума намаздан кийин бийлик менен сүйлөшөбүз деген сөздү тарап кетти. Ушуну уккандан кийин кокуй деп туруп алып, өзү кабыл алган чечимди өзү жокко чыгарып, өзү эметип атат. Бул деген экинчи. Эми ошол мен оюмча ойлонуп атам да, эмне үчүн мындай болуп кетти? Себеп дегенде бул мындай ойлонбогон иш жасай берсе, Жумареттин деле жердештери көтөрүп чыгышы мүмкүн да. Бул деген эмнени түшүндүрөт? Бул деген Кыргызстанда стабилдүүлүктү бузулган турат дегенди түшүндүрөт. Мен ушуну айткым келип атат да. Бул районун кишилери көтөрүлсө, муфтийдин мусулмандары көтөрүлсө, тиги эмелер дагы ушундайлар көтөрүлүп келе турган болсо, булар кантип стабилдүүлүктү сактап калат? Кантип ким менен баштады? Ушу өзүнүн жанында топтоп алган жана мекенчилдери менен, жанагы эмелер менен, жердештери менен бийликти сактап, тынччылыкты сактап калат. Жок. Тем более жанагы мына азыр ачык эле көрүнүп турат, тиги эме камчы менен Садырдын ортосунда араздаш жүрүп атканы. Мен бир эле эмесин айтып коеюн да. Садыр бирди жасап атат, камчы башканы жасап атат. Мына биринчи мисал өзүңүздүн коллегаңыз жана Нургазы Наркулов. Майдан газетасынын жигит аты эсимде. Нургазы деген жигит ушунда взятка алган аткан экен деп туруп иштен айдап беришти. Так. Каяктан взятка алат? Анын ушу кызматы взятка ала турган кызмат ошол жерде отурган. Так. Себеп дегенде ал тиги эменин кишиси. Камчынын. Мисал үчүн да. Андан кийин эмеси болсо, тиги камчы болсо, бир туруп алып күйлөнгөн, телевизорго чыгып алып туруп. Мен болсо ушу УКМКда мен өзүм жетектейм. Менсиз эчтеке чечилбейт. Эсиңде барбы? Ошондо мен даже минтип айткан. Мага бирөөнү зам кылып указ чыгарып койгон экен. Мен аны кабыл албай койдум, ал билбейм каякта жүргөнүн азыр деп ушинтип айткан. То есть оны Садыр менен указ дегенди айтты да ошол жерден. Эми ошондой жасаган эмеден кийин ошону жасагандан кийин камчысыз эле чечип койду го жана АКС. Эмени? Майдандын эмесин жана Нургазыны түшүндүңбү? Анан кийин кайтып айтып атат. Мен билбей калыптырмын, мен барып эми текшерем деди. Эми район жөнүндө дагы. Эсиңде барбы? Айтканда эметип алдым. Мен өзүм мойнума алдым, өзүм чечтим деди. Эмен үй камагына өзүм чыгардым, өзүм эметем, ал эметет, төгөт, акталат деп. Өзү айтпады эле, мен чечтим деп. Анан ал төктү, сот аркылуу акталды. Акталгандан кийин кайтып туруп,
бул жокто тиги камап койду. Камагандан кийин Баткенде айтып атат. Мен барып текшерем андай мындай деп. То есть бул деген мындай да камчы менен айтканын токтотуш керек. Мен чечем, мен бүтүрөм деген токтотуш керек. Эң ушинтип уят боло бербей да. Улам эле же болбосо экөө сүйлөшүп алып бир чечимге келип алып туруп ошону жарыя кылыш керек да. Бул деген бийликтин ичинде мындай ынтымак жок болгондуктан стабилдүүлүк болбойт Кыргызстанда. Мен ушуну айткым келип атат. Бул деген жакшы жолго түшө албай атабыз деген ушул. Жакшы жолго түшүш үчүн эмне кылыш керек? Булар көзүн ачыш керек. Көзүн ачып туруп нормальный адамдарды бийликке тартыш керек. Тажрыйбалуу адамдарды тартыш керек. Кыргыздарда бир абдан сонун сөз бар да, ошону тетири кабыл алып жүрүшөт элдин баары. Асыл таштан, акыл жаштан деп коет. Ушундай деселер акыл жаштан деп жаштар келиш керек деп ойлошот. Андай эмес да, акыл жаштан, акылы токтоп калган жетиктүү адамдардан болот акыл. То есть жашы жеткен. Ошон үчүн Кытайдан карасаңар 60ка жетпеген адамды вообще чоң кызматка койбойт. Караса, булар деген эми кимдер топтоп алды? Ушулар менен кантип экономика өзгөрөт, кантип Кыргызстанда туруктуулукту сакталат, кантип Кыргызстан жана чек арасында эмесин кыргыздардын кызыкчылыгын коргой алат, кантип мындай бир укук маселеси бир туура жүргүзүлөт. Мисалы сот маселеси, башка маселеси болот. Реформа жөнүндө айтпай эле коеюн, так. Ошондуктан мен оюмча көп жакшы жолго түшпөй атабыз. Ошол жерде азыр сиз өзүңүз көрүп атасыз да, ошол Райымбек Матраев тууралуу бир 2 суроо берсем жооп бересизби? Бул айрым көрөрмандар атайын буйртма деши мүмкүн. Ошондуктан бул жерде Мамеджун Сагай Райымбек Матраев Магнитский тизмесине кирди. Аттуу баштуу саясатчылардын айтымына караганда Магнитский тизмесине киришине негизги себепкер Отунбаева менен Бабановдун аты жашыруун айтылууда. Сиз ушуга ишенесизби? Анткени Райымбек Матраев бир мындай тактап айтканда бир кара суун эле кара тору жигити дегендей эле да, англисче тил билбеген же чоң саясатта болбосо кантип булга Магнитский тизмесине кирип калды? Бу жерден мен жеке пикирим, менде мындай конкрет факт жок. Жеке пикирим мындай да, тиги батыштын колу барбы? Түптөн колу бар. Анын себеби да бар да, себеби бар. Мен түшүнүм боюнча. Бул Матраимовдун партнеру Абдыкадыр деген уйгур болгон. Ал ошол жана Атамбаев үйүндө үй бүлөсү менен кучакташып көрсөтүрчү. Бул Матраимов бул эми Сооронбай Жээнбеков байлашат. Бул деген түптөн түз эле менин кадры да, тиги Атамбаевдин кадры. Анан ошол Матраимов ошол Абдыкадыр деген адам болгон да. Ал кийин Сооронбай Жээнбековдун инаугурациясында отурбадыбы? Эсиңизде барбы? Аны да жарыялап, анан ошону Матраимовду тиги Атамбаевди актап, тиги Сооронбай Жээнбековго каралаганга пайдаланышты да. Анан ошол уйгур ишкер адам Кытайда абдан бир бай адамдын бири деп эсептелет экен. Анан ал ошол мынандай акчаны адалдоо боюнча көп иштерди жасап, батыш тарапка дагы бизнеске аралашып кеткен адамдардан экен да. Анын менин угушум караганда аны ошо батышта ал жөнүндө аны шектүү деп баалашат экен. Анан шектүү адам батышта шектүү деп бааланса ошо Магнитский тизмесине кошулганбы? Эми мындай болот да, шектүү дегенде эмне үчүн шектүү делет? Себеп дегенде Кытайда мына бул кыскараак Кытайдагы саясатты батыш көп жакшы көрө бербейт да. Экономикалык саясат. Бул экономиканын таласында эметип атпайбы? Ошондуктан менин оюмча ошолго байланыштырып эметкен адамды деп биз тараптан кээ бир күчтөр ошого кулак какты кылып атышат да. Пайдаланып, мына ошол, мына тиги ошонун эмеси ушул эле, анан кийин батышта жалпы карайт да. Жалпы карагандан кийин ошонун списогуна киргизип койгону, эми Отунбаева, Бабановдор киргизди дегенге мен мындай маалыматым жок, бирок бирөө муну атайын жасабаса, Атыбраевди ким билет батышта, мисалы үчүн да. Анан
Матбугаттын масштабы ушу жана Абдыкадырдай болуп башка чейин влияниясы бар дегенге мен таптакыр ишенбейм да. Бул деген бир аша чапкандык, бир саясий күрөштүн эмеси бар. Демек, Матраевдин кайрадан камакка алынышына Матраев саясий курмандыкка чалынды. Саясий курмандык деп мен оюмча Матраев акталат. Мен ушуга ишенип турам да. Мен муну азыр мунуку болгон экономический преступление да. Эми анысын төлөп берди. Мисалы үчүн да, анысын деле мисалы үчүн мен ушуну байкадым, Матраев көп сүйлөбөгөн, көп эметпеген жигит турбайбы. Мен байкашым бар. Ошондуктан ушулардын араздашпай төлөп берейинчи деп эле койду деп турам да. Качып кетсе деле болмок. Анан кийин төлөп берип койду. Анан эми азыр муну дагы буга көз артып атышат да, мен оюмча. Анан бул эми итти эле чайырсаң бир канк дейт акыры. Бул ошо канк эте турган болсо эл көтөрүлөт. Мен ошону айтып атам. Түшүндүңүзбү? Кеп ушунда да ошону булар бийлик буга маани бериш керек да. Ал эми эмен Американын элчиси боюнча мындай да, элчи кишинин ички саясатка кирүүгө эч кандай укугу жок. Эч кандай укугу жок. Ал деген эки мамлекеттин ортосундагы илишкилерди ушуну мындай чыңаш керек, күчөтүш керек, өстүрүш керек. Ошол анан берден ал саясий баа берип атпайбы? Саясий баа берип атат. Мына бийликчилер мунун туура кылдыңар, муну туура эмес кылдыңар деген бааны. Сиз ушуну айтып атасыздар. Туура. Мына биздин өзү сайттын атайын ошол маалымат, Назар Ньюс маалымат агенттигинин өзүнүн атайын салты бар. Бизге келген коноктор өзүнүн бир кандайдыр чындыгын айтат да, өзүнүн каалоосун. Бирок бул мен бүгүнкү күнү бул салтты бузуп сизге эми ушул азыр Кыргыз мамлекетин, Кыргызстанды башкарып турган Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевге ачуу чындыкты айтып койсоңуз деп ойлойм. Анткени азыр бизде кыргызча аябай 200-лүк менен кошоматчы көбөйүп кетти. Так ушул тапта ушул эки кишинин астында далысын таптап жылмайып карап, А десе А деп, Б десе Б деп, акты кара десе кара деп, караны ак десе ак деген адамдар көбөйдү да. Мүмкүн болсо сизге ушул түз эфирден эки кишиге ачуу чындыкты айтып койсоңуз. Эми мен чындыкты айттым го дейм менимче. Булар жолго сала албай атат. Мына өкмөргө тең айта турган сөз. Мында биринчи өкмөр ынтымагыңарды сөз түрүндө эле биз ынтымак элебиз деп айтпай иш жүзүндө көрсөткүлө. Бириңер жасаңардыңар, бириңер бузбагыла. Экинчи коомчулукка таянгыла. Жанагы партияңарга, жердештериңерге, жакындарыңа таянсаңар, өкмөрдүн тагдырыңар мына силердин астында болгон тагдырлардан эч айырмасы болбойт. Ошондуктан коомчулукка таянып, коомчулук менен кеңешип иш кылууга. Анан эми мен дагы бир эмеде турганым ушу, силер мына бул парламентти атайын кетирбей атасыңар. Парламентти кетирип, бул жаңы парламентти шайлаш керек. Ар кандай шылтоо кыла бербей. Анан мына конституцияны азыр таң улап атасыңар өкмөрдөн. Конституцияны эл уже макулдугун берди, президенттик система болсун деп. Эми ошо конституцияны кабыл алыш үчүн өзүнүн жолу бар. Ал жолдон чыкпай туруп жасаш керек. Анда чыгып жасасаңар, бул кайтып келип эле жаңы мына коомдогу тынччылыкты бузат. Ошондуктан конституцияны азыр кабыл алыш үчүн мына жаңы парламентти тезирээк шайлоого өткөрүп, шайлагандан кийин, анан кийин жаңы парламент өзүнүн нугу менен кабыл алып, анан кийин ошонун негизинде бийлик өзүнүн бийлигин жүргүзүш керек. Андай болбосо биз мындай же бир эски конституция менен иштей албайбыз, же жаңы конституцияны пайдалана албайбыз. Анан бийликке эмнеси кайсыны сыйлайык болсо ошого кете берген, бул деген коомдо укуктук талаптан чыгып кетүүгө жол берип коет. Ошондуктан мен силерге кайрылганым ушу коомчулукка таянып, конституциялык жолго түшүп, биз ынтымагыбызды мындай күчөтүп туруп, анан экономикага катуу отурушубуз керек. Ошого мен силерге бере турган кайрылуу. Чоң рахмат. Урматтуу Назар Ньюс маалымат агенттигинин көрүүчүлөрү, Кыргызстанда эки оор мүнөз пайда болду: кошоматчылык жана эки жүздүүлүк.
бул эки маселе Кыргызстанды бар кылып турат же жок кылып турат. Андыктан эки жүздүү болбой, кошоматчу болбой Кыргызстандын келечегин сактап калалы. Бүгүн бизде эфирде мурдагы элчи, экс-министр, БШКнын мурдагы төрагасы, мамлекеттик жана коомдук ишмер Мамбет Жунус Абылов болду. Кайрадан эфирден көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.